Kızlarım, baldarım, bilimdүү болгула. Мына силер азыр бардыңар, жакшынакай, бөбөк болдуңар. Апаңардын тилин алгыла, атаңардын тилин алгыла, китепти жакшылап окугула. Жигиттер болсо, эл жүрөк болуп, мамлекетибизди, элибизди, бүт ата-энелерибизди баарын коргой турган болгон. Балдарды тарбиялаган маалыбызда ошол эң негизгиси елді жерді сүйгү, мамлекет сүйгү, патриоттуулукту эч кичи унутпашыбыз керек да. Конечно, бала ата-энени Кудай кааласа сүйөт. Өзүнүн төрөгө сүргөн ата-энеси кантип сүйбөйт. Бирок ошол мезгилде ушу садиктен баштап балдарыбызды патриоттуулукка, эли жерин сүйгөнгө, патриоттуулукка, мамлекет үчүн, мамлекет эмне экенин, кыргыз ким экенин ушу үйрөтүп беришибиз керек да. Ушу үч кичинекей жаштан баштап күчтүү болсун, тартиптүү болгула деп, мамлекетти сүйгүлө, эл жерди сүйгүлө деп үйрөткүлө. Ушул бала бакчадан баштап балдарыбыз кызматтар көрүнөбүз. Балдарыбыз тарбияланган жакшылап, эртең элибизди коргой турган, журтубузду коргой турган, ыймандуу, инсафсыз, бирөөнүн акысына кирбей турган, айткан сөзүндө тура турган жигиттерди тарбиялашыбыз керек. Сен дагы мендей болуп туруп, мамлекетке жакшылап кызмат кылгыла, ата-энеңердин тилин алгыла, уктуңарбы? Чоң алым болгула. Ушу чубак ажыдай ыйман жолунда жүргүлө. Элибизге, журтубузга кызмат кылгыла. Жакшы окугула. Уктуңарбы? Жакшы окугула. Мугалимдердин тилин алгыла. Ошондо шаарыбыз, мамлекетибиз өсүп өнөт. Урматтуу келиндер, мына силерге отдельный бир рахмат айтып коеюн. Мындан ары ден соолукта болуп, балдарды жакшылап өстүрө бериңиздер. Жана көп балалуу болуш керек. Көп балалуу болуш керек. Биздин мамлекетибиз мына азыр 7 миллиондон ашып калдык. Кудай кааласа тез аранын ичинде 10 миллион болушубуз керек. 15-20 миллион болушубуз керек. Ушул бул жердеги мамлекеттердин арасында биз саны жагынан дагы, күчү жагынан дагы калып кетпешибиз керек. Бул сиздердин милдетиңиздер, урматтуу биздин келиндерибиз.